Кыргызстандан Германияга келген соң бизге унаа аябагандай керек болду. Ошол себептен 1 айлык акчамды алып, дароо ушул кара унааны алдык. Бул видеодо жаңы унаабыз менен болгон алгачкы саякатыбыз жөнүндө айтып бермекчимин. Салам достор, менин атым Нурсултан. Германияда 5 жылдан бери жашайм. Эгерде силерге Германиядагы жашоо, жумуш жана кызыктуу окуялар, саякаттар кызык болсо, мага каттала кеткенди унутпагыла. Чатырыбызды жана өзүбүзгө керектүү буюмдарыбызды жүктөнүп алып, 2 күн 1 түндүк кемпинг саякатыбызга көптөн бери Instagram'дан жана TikTok'тон оз видеолордон көрүп жүргөн Германиянын Австрия өлкөсү менен чектеш жайгашкан Кönigsee'сине сапар алдык. Кönigsee'нин жанында атайын кемпинг эс алуу үчүн бардык шарттары менен уюштурулган лагерь бар экен. Чатырыбызды ошол жака тигип, оокаттарыбызды жайгаштыра баштадык. Бул жак болсо биз чатыр тиккен кемпинг аянтча. Аянты аябагандай чоң экен. Европанын ар кайсы өлкөлөрүнөн ушундай чоң унаалар менен же болбосо бизге окшоп чатыр менен келген туристтер аябагандай көп экен. Оокаттарыбызды жайгаштырып бүткөн соң Кönigssee көлүнө сапар алдык. Биздин кемпинг аянтчадан унаа менен болгону 5 мүнөттүк жол экен. Заматта Königssee көлүнө жеттик. Бул жак болсо Königssee көлүнүн башталышы. Көлдүн жээгинде атайын кайыктарды ижарага берүүчү жай бар экен. Ошол жактан биз дагы 2 саатка ушундай кайыкты ижарага алып алып, көлдүн ортосуна чейин сүзүп барып, табияттын кооздугуна сыктандык. Ушундай кооз табияттын койнунда кичинекей шаарча бар экен. Бул жакта атайын туристтерге арналган сувенир саткан дүкөндөр жана тамактануучу жайлар аябагандай көп экен. Жаркмай экөөбүз Königssee көлүн көрүп келип, курсагыбыз ачып кетип, жаңыдан тамактаналы деп отурдук. Бизде ушундай кечки ужин при свечах, мындай рамен жеп отурабыз. Силер менен кыскача биздин чатырды тааныштыра кетейин. Мындайча айтканда рум-турум же болбосо обзор. Биздин чатырыбыз ушундай. Узундугу болжол менен 4 метр, ал эми туурасы болсо 2 метрдей болот. Бул жак оз жагы, кире бериш жагы. Мындайча айтканда чатырыбыз 2 бөлмөлүү. Кире бериши ушундай кире бериш бар. Негизи бул жагында дагы жерге жайчу өзүнчө эме палас өңдөгөн эмеси бар, бирок аны салган жокпуз кирдейт деп. Андан кийин бул жак болсо жатуучу бөлмөсү. Ушундай бул ылдый жагы үйлөтүлмө матрас, үстүндө журкандар, тиякта да журкан. Тигил жакта лампабыз бар. Кечинде жатканда бул жагын оозун сыдырып коет, мындай болуп калат. Жакшысы бул 2 катта. Үстү чатырдыкы, ылдый жагы бул жата турчу бөлмөсү да өзүнчө болуп бөлүнөт. Эң ыңгайлуугу чатырды жыйыштырганда кичинекей боле сумкага батат. Болжол менен бир 10 килограммдай чыгат. Тигилиши дагы бир жарым саат 20 мүнөттө тигилет. Ичи аябагандай кенен. Негизи 4 кишилик чатыр, бирок 2 кишиге аябай эле сонунда кенен болот. Бул жакта биздин газ баллон менен казан. Бул газ баллон менен казан Европанын мен көрбөгөн жерлерин баарын көрүп, Европанын баардыгын кыдырып чыккан десем жаңылышпайм. Азыр ичинде картошка менен жүгөрү бышырып атабыз. Бул жак болсо кухнябыз. 2 кичинекей ушундай отургуч, анан бир стол. Жаркмай экөөбүз чайнек албай калып турбуз. Чай ичпей эле суудан ичип коюп отурабыз азыр. Ошентип чатырыбызда бир күн түнөп алып, кыйырга уктап, уйкубузду кандырып алып, эртең менен тамактанып алып, сапарыбызды Австриянын Зальцбург шаарына тарттык.
Зальцбург шаары Германия менен чектеш жана Кёнигсенин жанында болгондуктан 1 саатка жетип-жетпей кирип келдик. Зальцбург шаарында биз унаа токтоткон жайдын жанында туристтер көп келе турчу өзгөчө мүрзө бар экен. Биз дагы ошол мүрзөгө кирип кыдырып чыктык. Бул мүрзөнүн өзгөчөлүгү аябагандай эски мүрзө экен жана ошондой эле эстеликтери аябагандай кооздолуп жасалыптыр. Мүрзө эмес, бир музей кылып жүргөндөй эле сезим калтырат экен. Андан сырткары көпчүлүк мүрзөлөр үй бүлөлүк мүрзөлөр экен. Бир мүрзөнүн ичинде 10-15 адамдын сөөгү жатат экен. Бул шаарда эң эле биринчи көзгө илинген нерсе өзгөчө транспорт. Ушундай ат араба менен шаарга келген туристтерди белгилүү маршрут менен кыдыртат экен. Убактыбыз тар болгондуктан Зальцбург шаарынын борбордук аянтчасындагы туристтер келе турчу жайларды гана көргөнгө жетиштик. Шаардын так ортосунда дагы аябагандай илгерки эски мүрзө бар экен. Ал мүрзөдө өзгөчө бир катакомба бар экен. Бул катакомба шаардын бооруна тешилип салынган экен. Ушинтип биздин дем алышта болгон саякатыбыз соңуна чыкты. Эгерде видео силерге жаккан болсо мага катталганды унутпай, сөзсүз каттала кеткиле.